Ала Тоо эл аралык университетинин экономика жана бизнес тууралуу журналы илимий изилдөөлөрдүн аннотациялары жана цитаталар боюнча дүйнөдөгү алдыңкы маалымат базаларынын бири болгон Scopus'ка расмий түрдө катталды. Scopus эң таасирдүү жана натыйжалуу журналдарды гана кабыл алган, тандоо процесси катаал болгон маалымат базаларынын бири. Ала Тоо журналы Scopus платформасына кирип, биз абдан кубанычта. Бул деги эле бүткүл Кыргызстан үчүн жакшы иш-чара болду десек болот. Себеби көпчүлүк илимпоздордун, Кыргызстандагы окумуштуулардын ушу Scopus боюнча макала чыгаруу абдан көйгөйлүү болуп жатат. Ошондуктан эч жакка барбастан ушул жактан бере алабыз жана биздин университеттер дагы ушулардын катарына кирет деген ишеничтемин. Сырткары ушул журналды таап, ошол журналдын ичине которуп берип же башка тилдерде берип илим дүйнө жүзүнө таанылуу деген сөз да, ошонун баарын ар бир окумуштуу үчүн биз үчүн кыйынга турду да. Анан бул биринчи кадам десем болот. Биз үчүн бир журнал бул өзүбүз эми эч жакка кайрылып издебестен ушу редакторлор менен жолугушуп, баарлашып ушу жерге бере алабыз деген сөздү айтсам болот ошо. Окумуштуулар Scopus'ка макаласын жарыялоо менен карьерасында өсүшкө, илимий чөйрөдө чоң даражага ээ болот. Биз абдан кубанычтабыз, себеби бизнес жана экономика боюнча Кыргызстанга пайда алып келүүчү абдан жакшы жогорку сапаттагы илимий макалалар чыгат. Келечеги абдан жакшы деп ойлойм. Калган баардык ушул Кыргызстандагы илимий практикалык журналдардагы ушул Ала Тоо университетинин экономика жана бизнес журналынын үлгүсүн алып, жана ушундай жакшы кадамдарга барып, Scopus базасына кирген дагы журналдар көбөйсүн. Аталган журналга макала жарыялоо үчүн бир канча талаптар бар. Бир канча адамдын элегинен өткөндөн кийин гана макала журналга чыгат. Салидин Калдыбаевдин айтымында, журналга макала чыгаруу талаптары татаалдыгынын аркасында сапаттуу макала жарыяланат. 2008 жылдан бери ушул бүгүнкү күнгө чейин 2,5 миңге жакын макала келип түшкөн журналга. Ошонун ичинен 232 макаласы гана жарыяланды. Демек 9% гана жарыяланып атат. Азыркы күндө илимий изилдөөдө талап коюлуп атат. Өкмөттүн койгон талабы бар. Мисалы PhD докторант өзүн зачтай алыш үчүн сөзсүз түрдө PhD'нин Scopus'тун тизмесине кирген журналга макаласын жарыялаш керек. 2 макала. Мына мисалы бизнес менен экономикага PhD боюнча илим жасап аткан докторант сөзсүз түрдө экен. Ал эгерде Кыргызстанда журнал жок болсо анда чет элдик журналдарга чыгарууга мажбур да. Ошол экономика боюнча, бизнес боюнча изилдөө жүргүзүп аткан окумуштууларыбыз эгер докторский жактай турган болсо, биздин ушул журналга макаласын берип, анан чыгарууга мүмкүнчүлүгү болот. Актуалдуу макалалар, проблемалар, экономиканын проблемалары, бизнестин проблемалары изилденген, жанагы өлкөлөрдүн ортосундагы бул карым-катнаштар, бул жана өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүгө салым кошо турган макалалар. Бул өлкөнүн экономикасына дагы пайда алып келе турган макалалар. Экинчиден, илим посттордун дагы илимий деңгээлдерин өстүрүүгө да бул жерде Scopus'ка кирүүнүн өзү дагы абдан чоң кылдат, эмгекти талап кылат. Жерден команда жана редколлегиянын мүчөлөрү башында багы бир аз топ менен башталган болсо, кийин бара-бара ошол редколлегиянын мүчөлөрүнө ар кайсы өлкөлөрдөн тартылган окумуштуулар болуп кирип атат. Азыркы күндө ушул ИЖБ журналында 15 өлкөнүн ичинен 35 мүчө эмгектенип атат. Анын ичинен Кыргызстандын окумуштуулары бар, бул редколлегиянын ичинде, Американын окумуштуулары бар, Англиянын окумуштуулары бар. 15 өлкөнүн ичинен 35 журналдын редколлегиясынын мүчөсү ушулар талыкпай эмгектенип атышат. Ала Тоо эл аралык университетинин экономика жана бизнес тууралуу журналы 2008 жылы түптөлгөн. Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиясы аталган журналды Кыргызстандагы эң жогорку рейтингдеги журнал катары тааныйт. Ушул жылы журналдагы материалдар Scopus'та индекстелген 115 өлкөнүн 1507 макалаларында цитаталоо келтирилген. Мындан тышкары интернет аркылуу шилтемелердин саны 6900гө чейин жеткен. Бул көрсөткүч академиялык коомчулукта кеңири таанылышын жана анын изилдөө жыйынтыктарынын илимге кошкон олуттуу салымын чагылдырат.